Центральный карьер. Сол. Hazır Patsemka'dan alıpkanımız şu Patsemka'dan tiyaktıkta. Tak, bu çağızı. Yugozapadный karyer canı. Bu da 3'ten 5 geçeyim. 18 burada çalıştı. Tak, bu da 3'ten. Sarı oldu. Так, 3,5. Patsemka'dan çıkıp 3'ten 5 geçeyim. Уже жалтырап көрүнүп турат го. Bunlar уже altınlarda ya. Şunun arasında da. Так, biz yarından 3,5'a çeyim. Şundayla buradan Hazırken canına mi çıkışına satmayız hazır. O Patsemka. Hazır üstüne lezzet. eğer aldığına girgende göğe. Жети грамм. Жанында жана пустой порода. Першилак, так, пустая порода. Bu altına git bak burada. Ana бул жерде да айта кетчү нерсе бул жанагы мунун канатчтан өткөн. Тура эмес өтүп алган эмес, Булар токтоп өтүп калды. 4-7 метр өтүп. Анан ошонун баягы себестоимостун көрүп келгенде 31 миң доллардан айланып 1 метрге. Биздики азыр 4 миң доллардан. Алар эми списать эткен жеген ошентип урдаган да баарын. Анан ал жер жарабай калган уже, Мунун жагы 2 миң метрден ашыгыраак жерин карьер менен кайра алып казып алып коюштур. Азыр бир учу калды. Бияк учун бар, биз бияк учун кичине колдонгонго туура келет. Колдонгула, баардык нормаларды колдонуп кармап туруп колдонгула. Баарын карап. Булар баягы эки жагынан келип, анан туура эмес кирип кеткен, мындай туура эмес. Булар кирип келген дагы киришип булдарында табыш менен көчүрүп табышкан экен биз жеринен. Анан дагы баягы алтын ошол малда кичине баасы өзү түшпөдү эле. Кайрадан карьерди карап, айткандай баягы оңой жагына качышканда. Жер астындагы азыркы күндө 7-24-жылы протокол мамлекеттин балансына Сибирь запастары менен 147 тонна алтын коюлду. Анан алдын ала техникалык экономикалык негизинде биз 15 миллион тонна руда 7,128 грамм менен 115 тонна алтын алганды көздөп жатабыз. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Арыбаңыздар, урматтуу мекендештер, Кумтөр алтын кени мамлекеттин менчигине кайтарылышы Кыргызстандын жаңылануу мезгилиндеги өзгөчө маанилүү окуялардын бири болуп калды. Мындан туура 3 жыл мурда Кыргызстан тарапка толук чечилип, 100% мамлекеттик ишкана деп жарыяланган. Ошол тарыхый өзгөчө датанын алдында Кумтөрдө мына бүгүн дагы бир олуттуу окуя орун алууда. Бүгүн Кумтөрдү жалпы элдин мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштетүүдөгү ыраттуу стратегиялык иш-аракетибиздин орчундуу учуруна күбө болуудабыз. Кумтөргенинде мындан ары алтынды жер астынан казуу иштерин расмий түрдө баштадык. Кумтөрдө жер астынан алтын казуу долбоорунун ишке берилиши бул айлана чөйрөнү бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган мөңгүлөрүбүздү сактап калуудагы эң маанилүү кадам болуп саналат. Негизи бул иш мындан 20 жыл мурун башталышы керек болчу. Бирок чет элдик компания алтынды жер астынан казгандан көрө мурдакы бийлик жана коррупциялашкан чиновниктер менен жеңичинен сүйлөшө калып, алтын өндүрүүнү алдаганча арзаныраак, тезирээк, жеңилирээк ыкмасын тандап алууну эп көрүп, бардык мөңгүлөрдү талкалашкан. Тилекке каршы мурдакы чиновниктер мамлекеттин эмес, жеке чөнтөктүн кызыкчылыгы үчүн мөңгүлөрдү садага чабышканы кара так болуп тарыхта калды. Айтылуу Давыдов, Лысый мөңгүлөрүнүн дээрлик көп бөлүгүнөн кол жуудук. Бирок биз болору болду, боесу канды деп бул абалга көз жумуп кое алган жокпуз. Кумтөр мамлекетке кайтарылган күнү дароо жер астынан алтын казуу долбоорун баштагыла деген тапшырма койгонмун. Мына минтип биздин өзүбүздүн адистерибиздин күчү менен, өлкөбүздүн аракетибиз менен, өзүбүздүн элдерибиз менен Кумтөрдө жер астынан алгачкы рудалар казыла баштады. Бүгүнкү күндө жер астын көздөй 1600 метрдей жер көзөлүп, туннель жасалып, курамы тоннасына 5 граммдан жогору болгон баалуу рудаларды алганы турабыз. Жер астынан алтын казуу долбоорунун иштөө мөөнөтү 17 жылга ылайыкталып,
147 тонна алтындын геологиялык запасы мамлекеттин балансына коюлду. Баарынан дагы жер астынан алтын казуу долбоору бош тоотектердин ченемсиз казылышына бөгөт коет. Ачык карьердик ыкма менен казып алууда 1 тонна баалуу урудан алыш үчүн 60 тоннага чейин бош тоотекти казууга туура келет. Бул дүйнөлүк черем менен алганда абдан көп. Албетте, Кумтөрдө жер асты менен бирге мурда казылып келген карьерлерден ачык ыкма менен дагы алтын өндүрүлө берет. Бирок акырындык менен жер астынан алтын казуу долбооруна артыкчылык берилет. Буюрса, Кумтөрдүн келечеги алдыда дагы 40-50 жыл өлкө кызыкчылыгы үчүн, элдин кызыкчылыгы үчүн иштей берет. Элдин кызыкчылыгы үчүн дегеним, акыркы 3 жылда мамлекеттик ипотекалык үйлөр карапайым элге тапшырылып жатканына баарыңыздар күбө болуп жатасыздар. Мына ошол курулуштарга кеткен акчалардын баары ушул Кумтөрдөн түшкөн кирешелер экенин билип жүрүшүңүздөр керек. Салынып жаткан жолдор, мектептер, бала бакчалар, эмгек акылар, пенсия пособиялардын көбөйүшү, аскердик жана башка заманбап техникалардын сатылып алынышы, иши кылса өлкөдө болуп жаткан жакшы иштердин баарына Кумтөрдөн түшкөн акчалар жумшалып жатат. Кумтөрдөн баланча тонна алтын казылды, түкүнчө тонна пайда түштү десек эле, канаал акчалар биз көрбөгөндөн ишенбейбиз, же уурдап атасыңар деген жарандарыбыз да чыгып атат. Аны баарыңыздар эле көрүп жүрөсүздөр. Өздөрү уурдап жеп жүрүп көнүп калышкан да, ошон үчүн өздөрүндөй көрөт элдин баарын. Мына ошолор уурдап жеп жүргөн акчалар акыркы 3 жылдан бери элдин пайдасына иштеп атат. Мындан ары Кумтөрдүн пайдасын эл көрүп жатканын жакшылап билип жүргүлө. Кумтөрдөн киреше түшүп жатат десе, мындан ары кубанышыбыз керек баардыгыбыз. Бүткүл эл. Ушул иштер эң жок дегенде 15 жыл мурун башталганда Кыргызстан бүгүн таптакыр башкача Кыргызстан болмок. Баардык айылдар, район шаардар оңдолуп, элдин жашоо турмушу эбак эле жогорку деңгээлге чыкмак. Эми ушул сөзүм куру болбос үчүн Кумтөр элдин энчисине алынган акыркы жылдардагы ийгиликтерине токтоло кетейин. Ишкананын 2021 жылдын май айынан бүгүнкү күнгө чейинки жалпы кирешеси 3 миллиард 445 миллион долларды түздү. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетине салыктар жана башка төлөмдөр түрүндө эле 891,6 миллион доллар төлөндү. Почти 1 миллиард доллар. Бул мезгил ичинде жалпысынан 54 тоннадан ашуун алтын өндүрүлдү. Мурда Кумтөрдү чет өлкөлүк компания иштеткен 28 жыл ичинде үлүштүк киреше же дивиденд түрүндө болгону бизге 100 миллион доллар беришсе, Кумтөр мамлекетке өткөн 3 эле жылдан бери 441 миллион доллар дивиденд алдык. Жакшылап көңүл урсаңыздар, 28 жылда 100 миллион доллар дивиденд берген болсо бизге, ал эми өзүбүз иштеткенден бери 3 эле жылда 441 миллион доллар дивиденд алып жатабыз. Эгер 2012 жылы эле бизди камаган жылдар эсиңиздерде болсо керек. Бизди камагандын ордуна Кумтөрдү алып койгонубузда андан бери 10 миллиарддан ашык доллар киреше өзүбүздө калмак. Тилекке каршы ошол кездеги сатылма Кыргыз мамлекетине душмандык кылган чиновниктердин, ошол мезгилдеги кайдыгер, сатылма депутаттардын кесепетинен бул каражаттан кол жууп калдык. 10 миллиард доллар деген не деген акча? Андан бери ушул акча өлкөбүздө калганда, өзүбүздүн өлкөбүздө эмдигиче эл оозунда айтылып келе жаткандай, Орто Азиянын Швейцариясына айланып калмакпыз. Кудай буюрса, эми деле кеч эмес, алдыда баары жакшы болот. Жер астынан алтын казуу долбоорунан тышкары, кен жайдагы калдыктарды, Хвастахран Елишаны кайра иштетип, анын алдында жаткан 100 тонна алтынды ылгап алганы турабыз. Эки иштен бир иштеп, келечекте коркунуч жаратпаш үчүн калдык сактоочу жайды Хвастахран Елишанын дагы тазалап кетебиз. Мындан тышкары, тоголок кенин толук Кумтөргө өткөрүп бердик. Эми тоголок алтын кенин дагы өздөштүрүү иштерин башташты. Жаңгарт аянтындагы геологиялык чалгындоо жумуштары дагы ийгиликтүү уланууда. Буюрса, Кумтөрдөгү жалпы эле өлкөбүздүн тоо кен тармагындагы өндүрүш жаңы нукка түштү.
жана элибиздин бакубат келечеги үчүн экономикалык эң чоң күч болуп берип жатат. Мындан ары калган кен байлыктарыбыздын баарын сөзсүз түрдө мамлекеттин элдин кызыкчылыгы үчүн иштетебиз. Инвесторлорго берген учурда дагы Кыргызстандын үлүшү жана кызыкчылыгы жетиштүү түрдө сакталыш керек. Мурдакыдай жеке кызыкчылык, чөнтөк кызыкчылык үчүн берип жиберген чиновниктер болсо, жазасыз калбайсыңар. Эртеби кечпи сөзсүз жоопко тартыласыңар. Айрыкча жаратылыш министрлиги менен геология тармагы эсиңиздерде болсун. Таза иштегиле. Саманга тотон кошот го. Ошол сыяктуу Бекем кармай. Бүт аягына чейин 1600 метрге чейин мындай коркунуч жок, коркунуч эми жердин алды кээ бир коопсуздуу жерлер бар, толкачылыктар бар, бирок ошол эс калган ишler. Мынча сак болгула да, аябай сак болгула. Бир адамдын өмүрү булар. Акчадан да бир адамдын өмүрү булар. Абдан сак болушат. Сактыкта ордук жок дейт. Тех безопасность аябай каралган. Инструкцияны эртең менен бергиле киргизип атканда. Чыгып келгенден кийин да жыйнап алып кайра инструкцияда жөткөрүп коюлат. Кырсык болуп кетпесин. Кырсык каштоктун ортосунда дейт, аны деле бир кудайдан, бирок ошончо дагы сак болсоң сактайм дейт кудайдан. Без показателей. Приблизительно температуру. Вот чекерик тақап тұрамыз. Все, болды. Ставьте руку к манжету, не упрямляйте. Жақта көрініп тұрғандай саламыз. Мындай, а? Сал. Қолмен салайық. Bu жерге çıkadan ayağına çekerseniz kolunu karmış kerekler. Сатурациямен чогуу болсын. Давление да. Давление сразу, чуть показатель сразу. Измерение давления. Правка, да. 145-98. Басып келген болды. Басып келген шығар бұл.